Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Биз бүгүн сиздердин алдыңыздарда Санат телекомпаниясынын жаңы көрсөтүүсү менен чыгып жатабыз. Мындан ары бизде ар дайым чыгып туручу ден соолук багытындагы баардык маселелерди камтуучу ден соолук санаты аттуу көрсөтүү бүгүндүн күнүнөн баштап пайда болот. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз бул ден соолукту эмне үчүн ачып атабыз? Азыркы учурда телекөрүүчүлөр тарабынан ден соолук багытында кайрылган, оюмду айтат элем дегендер, дарылагандар дагы, дарылануучулар дагы, ошондой эле дарынын сапаты, анын баасы, медициналык тейлөө, медиктердин, дарыгерлердин пациенттерге кылган мамилеси, ошондой эле ушул медицина тармагындагы жаңылыктар, эмне кийинки учурларда жаңылыктар кирип атат. Мына ушул боюнча кызыккан суроолор абдан көбөйүп кетти. Телекөрүүчүлөрдүн мына ушундай суроо талаптарын эске алып, биз ушул көрсөтүүнү туруктуу рубрика катары ачып жатабыз. Эми медицина тармагында жаңылык демекчи, эгерде сиздер массалык маалымат каражаттары аркылуу кабардар болсоңуздар керек, Бишкекте дагы бир эл аралык масштабтагы медициналык университет ачылды. Мына ушул университеттин бүгүнкү күндө заманбап технологиялык жабдуулар менен камсыз болгондугун, алардын ушул 2-3 тилди билген жаңы багыттагы, жаңы сапатта билим берүүчү окутуучулар менен окутуучулардын ошол университетке тартылгандыгын жана башка дагы жаңы жагдайларын эске алып, биз ушул университеттен бир нече көрсөтүүлөрдү сиздерге сунуш кылууну туура таптык. Бүгүнкү ден соолук санаты аттуу көрсөтүүнүн алгачкы коногу ушул Бишкектеги эл аралык университеттин хирургия жана терапия кафедрасынын башчысы, медицина илимдеринин доктору, профессор Язалиев Кубат Токтосуновичту биздин көрсөтүүгө чакырдык. Кубат Токтосунович, бизге кош келиңиз. Алгач биринчи ушул жерге убактыңызды бөлүп келип бергениңиз үчүн ыраазычылык билдирем. Өзүңүз жөнүндө кененирээк телекөрүүчүлөргө тааныштырып койбойсузбу? Кайсы окуу жайды аяктагансыз, андан кийинки эмгек жолуңуз жөнүндө? Мен 1981-жылы Кыргыздын мамлекеттик медициналык институтту бүтүргөнмүн. Анан кайсы факультетин? Лечебный дарылоо факультетин бүткөн болчумун. Анан кийин онкология деген центрда иштей баштаган болчумун. Онкологический центрда акта старший научный сотрудникке чейин жеткен болчумун. 1986-жылдан бийин мен 6 жыл Москвада иштеген болчумун, онкологический центрда. Эмне үчүн Москвага кетип калдыңыз? Мен наука менен кичине иштейин дедиңиз, иштейин деп, анан кандидатский жактатып, жакшы жаңы методика, жанакы операция бар, дарылоону үйрөнөйүн дегенмин. Анан 90-жылы жактап кандидатскийди бияка келип, уже старший научный сотрудник болуп, жаңы изилдөө иштерге киришкем да. Анан ошол эле заманда мен клиникада иштечүмүн да, онкологический центрдин отделениясында. Хирургия, жанакы операция жасачакпыз, мындай дарылоо менен онкологический эң мындай кыйын ооруларды дарылачакпыз да. Анан где-то 98-жылдан баштап мен уже чет мамлекетке чыга баштадым. Кайсы мамлекетке? Германия барган болчумун биринчи. Анан келип 2 жыл жүрүп, келип биякта заведующий болгом отделение. Анан кийин Кубат Токтосунович, ошол биринчи чет өлкөгө чыккандагы иш тажрыйбаңызды бөлүшсөңүз, Германияга кайсы багытта, эмне боюнча бардыңыз? Германиядан мен көп нерселер, жаңы операцияларды үйрөнүп келдим элем. Жаңы татаал мындай ооруларды дарылоо тырышып үйрөнүп келдим. Мындай анан кийин Онкологиялык багыттабы? Рак боюнча. Ошонун баары бияка пайда болду. Кыргызстанга келгенде жаңы операциялар, Москвада жасалбаган операцияларды биякта жасай баштаганмын. Анан деген ушул ооруларга көп пайда келди дейм да. Азыркыга чейин мен ошолор менен катташып турам, алар мага звонить этип келишет. 27 жыл мурун
29 жыл мурун операция кылган 3-стадия рак менен азыр түрү жүрүп ыйлап жүрүшөт да, бүгүн да жашап жатат. Кубат Токтонович, ушул жерден бир суроо да. Ошол сиз жанагы чет өлкөлүк тажрыйба менен келип бияка операция жасаганда биздин онкологиялык оорукананын жабдуулары ошол заманбап талапка жооп береби? Жок, анда мындай Технология кандай эле? технологиядан эмес, бул көп технологиядан башка нерседен караш керек. Көпчүлүгү мындай, кандай десем, бизде Кыргызстанда мындай баарын жеңил ойлонушат да. Германияда аябай терең жасайт. Ар бир ишти аябай мындай сапаттуу жасайт да. Бир да иштегенде операцияны жасап атканда башынан эң аягына чейин мындай бир тыныбай дагы эле текшерип баарын жанакы немецкий качество менен жасайт да. Ошонун баарын биз биякта эме жасап көрдүм мен 2001 жылга чейин жасап көрдүм. Анан кийин мен эмеге кеткен болчумун, Америкага. Америка барып, Америкага эмне үчүн кеттиңиз? Обмен ученых программа боюнча барган болчумун. Тажрыйба алмашуу үчүн, Анан кийин мен Гарвард Medical School'да, Гарвардская школа медицинада болдум, жана хирургия отделениясында. Ошол жакта күн сайын операцияга катышып, кандай айырмасы бар Германия менен, Америка менен кичине көрдүм да, Москва менен, Кыргызстан менен кандай айырмалар бар. Анан тиякта көп чет мамлекеттерден келет да, Япониядан болчу, көп мындай врачтар мага окшогон. Мексикадан, Бразилиядан болчу. Алар менен да мындай чогуу сүйлөшүп, алардын дагы медицина кандай техника деп алар улам айтчу да, биякта аябай күчтүү экен деп баары эле айтчу да. Гарварддыкы действительно жакшы, мындай кыйын экен да хирургдары. Мен 2-3 лауреат Нобелевский премия менен иштегенмин. Ошол жакта ошол мага көп пайда берди. Мындай жөнөкөй, адамгерчилик кишилер экен да, мындай. Мындай эч качан өзүн көтөрбөгөн, мындай аябай атактуу кишилер да. Ошондой 3 чоң мындай лауреат Нобелевский премияларын иштеген. Алар үчөөтөн хирургдер да. Ошол жактан да операция жасап жүрдүңүзбү? Күн сайын саат 8-ден 8-ге чейин жасап. Кандай ооруларга? Раковый. Рак боюнча жасачумун да, бул основном. Гарвард жөнүндө кененирээк айтып бербейсизби? Бул эми дүйнөлүк масштабта аты чыккан медициналык. Гарвард деген университети ал да Бостондо, Массачусетс деген штат деген бар, США-да. Ошол чоң деле эмес шаар, биздин эле Бишкекте болот го. Ошол ичинде чоң илгерки мындай университет бар. Ал эмне үчүн ал атактуу? Гарвард университет. Анын специалисттер мындай аябай конкурстан өтөт да, иштеш үчүн. Мындай жөнөкөй профессорлор жөнөкөй мындай эмелер өтө албайт аякта. Аякта абдан мындай чоң мындай послужной список керек, мындай именно ошол специальность боюнча, анан публикациялар керек да. Көп публикация именно мындай актуальный темалар менен. Мындай терең изилдөө мындай иштер менен чыккан кишилер только иштей алат да. Анан өзүлөр да экинчи качестводан алар текшерет адамгерчилик. Мындай кыйшык же мындай өзүн көтөргөн же мындай мугалим болсо алар өтө албайт. Аларды сразу 3 ай карайт, анан кийин алып салат. Ошон үчүн тиякта студенттерге мындай жакшы мындай көңүл карашат да ошол профессорлор. Бизде деген кичине ошолордон үйрөнүш керек мындай сабак бергенде. Биздин көп университеттер бар, бирок студенттер мындай жакпайт да аларга мындай окуунун жанакы сапаты. Сапаты. Гарвардда канча операция жасадыңыз? Болжолдоп айта аласызбы? Мен аны санай албайт экенмин. Күн сайын 8-ден 8-ге чейин, суббота, воскресенье выходной болчу, күн сайын. Мынакей Германияда иштептирсиз, Америкада иштептирсиз, ушу Гарвардда иштептирсиз. Айлык акы кандай аякта? Айлыкты мен алган жокмун аяктан, алардын кошелегунан. Кандай айткандай. Биз деген жанакы наука обмен
мындай тажрыйба алмашуу. Ошол боюнча биз официальный жанагы департамент США болот, ошол жактан алчукпуз. Мындай стипендия окшогондой алчукпуз. Германияда ошондой эле, только Бондон алчукпуз да. Ошол менен жүрчүкпүз. Гарвардтан кийин эмне кылдыңыз? Канча жыл иштедиңиз Гарвардта? Гарвардта где-то 1,5 жыл жүрдүм. Анан кийин жанагы бир аскерлик мындай клиникада жарым жыл иштеп кеткенмин. Центральный госпиталь деп коет да, аны жанагы Пентагондун. Американдык турбайбы? Америка. Ошол жакта жалаң сенатор, конгрессмен, президенттерди операция кылат да мындай. Ошол жакта кичине Абдан жооптуу жер экен да? Биякта мындай атайын электронный паспорт менен жүрөсүң да. Спутниктен сен любой точка время, любой суток время текшерип турат да. Кайда бардың, ким менен сүйлөштүң, кандай бүт бар прослушивается, ошондой жүрөсүң да. Бирок шумдук мындай госпитальда биринчи жолу көргөм да. 12 этаж килейген, анан ар бир бурчуна ар бир минут вертолеттор отуруп чыга берет, ар бир больной операция киргизе беришет. Шумдук. Вертолет менен алып келет. Вертолет менен 4 бурчунда посадочный эме бар да, 12 этажында. Кооттоктон сиз канча тил билесиз? Мен деген английский, немецкий, кыргыз, орус тилди билем. Анан Гарвардтан келгенден кийинки өмүр жолуңуз жөнүндө, эмгек жолуңуз. Анан келгенден кийин мен 1-2 жыл иштеп көрдүм мындай жакшылап науканы, докторскийди эч жактан бери бүтүрөйүн деп аткан болчумун, диссертациянан биякта жакшы эле жардам берейин дегенмин ооруларга. Бирок анан кийин мага вызов келди, мен заявлением боюнча жанагы Германияга. Анан ошондон кийин мен 14 жылга кеткен болчумун. Ошол жакта иштеп, жанагы аябай мындай атактуу хирургтар менен. Экинчи жолу Германияга бардыңыз да? Экинчи жолу бардым. 14 жыл барып келдиңиз. 14 жылга кеттим. Абдан көп иштепсиз да. Ошол жакта ошондой эле 8-ден 8ге чейин операцияда жүрүп, анын арасында жана конференция, конгресстерде европейскийлер катышып жүргөн болчумун. Аябай терең мындай кирип кеткем да ошондой. Акыркы жолу Мюнхенде мен жүргөнмүн. Конгрессте европейскийде хирургтардан. Анан мен представлял, Германияны представлять эткем да. Анан биздин жана казактар келген болчу Астанадан. Бул карабайсыңар дейт. Кыргыздар германский неме менен жүрөт деп эметкен да, таң калышкан. Российский ошондо мындай жакшы таанышкам да, московский школалар менен кайта жаңы. Уже канча жыл өттү, мен деген канча 80-чи жылдарда эле болгом да Москвада. Азыр канча жыл өтүп кетти. Анан ошондой баары жаңырыптыр, башка профессорлор, жаңы академиктер болуп калыптыр. Ошолор менен таанышып алгам как раз ошол жакта, Мюнхенде, Германияда. Ошондон кийин бияка кайта келип. Докторлугуңузду кайсы жылы жактадыңыз? Кайсы темада? Докторский менде 2008-жылы. Темаңыз эмне? Германияда жактаганмын, жанагы операция хирургия боюнча рактарды. Немис тилинде жактадыңыз да? Абдан жакшы. Абдан жакшы, эми сыймыктансак болот. Кыргыздын балдары ошончолук деңгээлге чейин жетип, ошончолук дүйнөлүк жанагындай жерлерде иштеш, борборлордо иштеш. Анан кайра качан кайтып келдиңиз мекениңизге? Кайра 16-жылы келдим. Келдиңиз. 3 жыл болуптур. 3 жылдан бери эмне кылып атасыз? Студенттерге сабак берем, операция катышам, ушундай. Основном мындай менин опытымды, анан жанагы жаңы билимдерди бул студенттерге берейин деп атам да. Коттоктосуз. Мен бүгүн сизди телекөрүүчүлөргө Бишкектеги Эл аралык университеттин кафедра башчысы катары тааныштырдым. Бул Эл аралык университет жөнүндө эмне айткыңыз келет? Биздин университетте азыр 3 факультет бар. Анан бир колледж бар, сестринский. Факультеттер, бизде лечебный факультет бар. Дарылоо факультети. Анан дарылоо факультет, фармацевтика деген бар факультет, анан стоматологический факультет бар. Вот. Ушул азыр боюнча 3 бөлмө мындай кафедралар түзүлгөн. Анан ушулар ар бир кафедрада азыр мындай жаңы методдор менен жасап атабыз да, бар окут. Анан бизде мындай чет мамлекеттен келген мугалимдер да бар. Атайын мындай эметебиз да. Бизде көпчүлүгү
биздин кыргыздардын балдарыбыз студенттер. Анан башка жартысы жанагы индус, пакистандар бар, жанагы Бангладештен бар, жанагы көп мамлекеттерден бар. Вот ошолордун значит ошол жактан келген профессорлор да кээде келип калат бизге. Сабак беришет. Келип лекция окуп турушабы? Чтобы алар үйдөндөй сезген болчу дейт да, алар балдар, студенттерге. Жакшы метод да. Өз тилинде окушат да, Вот. Бул жерде сабак негизинен кайсы тилдерде жүрөт? Бизде основном мен англисче берем сабактарды. Анан кийин орусча да берилет сабактар. Бизден таджиктер келгендерге, Казакстандан келгендерге, жанагы Өзбекстандан келген студенттерге орусча берет сабак. Пакистандан жана Бангладештен, Индиядан келгендерге англисче беребиз. Англисче бересиздер. Кыргыз тилинде да өтүлөбү? Кыргыз тилде да сабактарыбыз бар атайын. Биз деген эмне үчүн кыргыз тилди үйрөтүш керекпиз? Экинчи курсту бүткөндөн кийин студенттер больницалар, клиникаларга барат да. Практика? Практика эмес, күндөр тиякта дежурстволор да болот. Жыл боюнча болот мындай да. Анан ошол жакта алар деген оорулар менен мындай суроо дегенде сүйлөшүш керек да. Анан көп деле кишилер орусчада деле азыр мындай жакшы көрбөйт да сүйлөшкөн. Анан кыргызча алар жеңил үйрөнөт да. Жакыныраак болобу тил билбейм да, бирок алар жеңил эле мындай кыргызча оңоюраак кетет. Орусча аларга кыйын болуп атат. Анан ошон үчүн кыргыз тилди батыр эмет. Тиги ооруканага барганда операциядан чыккан оору менен сүйлөшкөндө алар уже кыргызча сүйлөшөт. Кайда ооруп атат, эмне качан башталды, качан бүттү, кандай болуп атат деп баарын айтып беришет да мындай. Кубат Токтошевич, сиз эмне өз сөзүңүздө мындай айтып кеттиңиз, биз жаңы технологиялар менен иш жүргүзүп атабыз деп, эмне технологиялар бар? Кафедраларда бул жерде кафедраларда бизде мындай да биздин программалар жаңы болуп атат. Биз мындай программабыз мурунку мединститут советский мезгилде программасы аябай жакшы программа болчу да. Бирок биздин программабыз кичине европейскийге мындай кетет. Азыр баллонский система менен сабактар берип атыптыр биякта Кыргызстанда. Европада ошондой берет. Анан ошол программанын ичинде жанагы Оксфорд, Гарвард, Кембридждердин программаларын кичине кошуп атабыз. Жаңылык катары. Анан кийин биздин Кыргызстанда мурунку советский мындай программалар, жакшы программалар бар эле. Ошолор да кичине ошондагы биз таштабай кошуп атабыз да. Ошондо бизде мындай кичине башкача программа болуп, передовой болуп, анан студенттерге да жакшы болуп атат да. Бизге эң мындай маселе болуп атат да. Студенттер бизден жакшы болуп, мындай жакшы сапаттуу доктор болсун деп дейбиз да. Мен терапевт менен хирургдарды даярдайм. Тиги башкалар, допустим, стоматологдорду. Ошол ар бирөөбүз, ар бир кафедраларыбыз бизде эң эле карайбыз да, сапатты эле карайбыз, терең карайбыз да ошону. Сиздер берген диплом каяка жарайт? Чет өлкөгө жарайбы? Кайсы диплом? Бул университетти бүткөн. ММО медицинский биздин университет бүткөн диплом бизде бүт дүйнөлөргө жарайт. Бүт дүйнөгө жарайт. Бүт дүйнөгө. Мындан сырткары медициналык колледж бар экен бул жерде. Анан Авиценна атындагы клиника бар экен. Ушулар жөнүндө айта кетсеңиз. Бизде азыр жаңы клиника уже курулуп бүтүп келатат. Биз уже баштадык, амбулаторный мындай. Анан мындай чоң клиника 12 бизде мындай отделение болот да, чоң хирургический эле 12 отделение болот. Вот, анын ичинде кардиология. Демек сиздер пациенттерди кабыл аласыздар? Да, бизде больной оорулар көп болот буюрса. Анан бул бизде атайын кардиологический болот, жана өпкөнүн операция болот отдельный, анан нейрохирургиянын отдельный башкача отделение болот, бөлмөсү. Анан атайын бул жанагы кан тамырлардын хирургиясынын бөлмөсү болот. Анан мен айттым, нейрохирургия болот. Анан обычный жөнөкөй травматологиялар, жанагы ошол гинекологический отделение, жанагы глазной, атайын глазной мындай хирургиянын да отделение болот бизде, микрохирургия глаза деген болот.
ошондой атайын жанагы потеря слуха болот го, жанагы укпаганда дүлөйлөр келет же мындай ошондой төрөгөндөр болот. Анан ошолорго да мындай операцияларды отделение болот атайын. Вот ошондо бизде 12 хирургический отделение болот. Анан где-то 10 чак терапевтический отделение болот, 3 детский отделение болот. Анан да диагностический отделениялар болот. А клиника качан расмий түрдө ишке киришет? Клиниканы уже биз баштадык, мындай поликлинический приемдочу. Пациенттер кабыл алып атасыздарбы? Пациенттер уже келип атат. Биз мындай майда чүйдө операциялар жасап коюп атабыз. Мындай поликлиникада жасаганда. Жабдуулар бар. Бүт эмелер бар, инструмент бүт бары бар. Анан бирок жаңы жылдан где-то февраль-марттарда уже чоң операциялар баштайбыз. Кубат Токтосун, ушул эл аралык университет жөнүндө билдирген маалыматыңыз үчүн абдан чоң рахмат. Буюрса Кыргызстан дагы бир окуу жайга медициналык тармак боюнча көбөйдү. Жанагы өзүңүз айтып аткан иштер абдан бул кеңири масштабтагы иштер экен. Ошол ишиңиздерге ийгилик каалайлы. Биздин Санат теле радио компаниясы менен кызматташып туруңуздар. Биз сиздердин ишиңиздерди чагылдырып турууга ар убакта жардам берүүгө аракет кылабыз. Сизге чоң рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз Ден соолук санаты аттуу кезектеги жаңы көрсөтүүбүздү ушуну менен соңуна чыктык. Биздин көрсөтүүнүн коногу Бишкектеги эл аралык университеттин хирургия терапия кафедрасынын башчысы, медицина илимдеринин доктору, профессор Язалиев Кубат Токтосунович болду. Көрсөтүү ушуну менен соңуна чыкты. Саламатта болуңуздар.